2020 жылдын 4-октябрында боло турган парламенттик шайлоонун биринчи резонанстуу шайлоо талаш-тартышы Кыргызстан саясий партиясынан документтерди кабыл алуу жөнүндө чатак болду. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык, бардык саясий партиялар шайлоо күнүнө чейин 40 күндөн кечиктирбестен, бул учурда 24 августта, жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:00 чейин Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясына өз талапкерлери боюнча документтердин толук топтомун тапшырышы керек. Бирок акыркы жарыяланган күнү ыйгарым укуктуу адам катары катталбаган Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү документтерди тапшырганы келет. Ага байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алуудан баш тарткан. Өз кезегинде Кыргызстан саясий партиясы административдик сотко дароо кайрылып, мыйзамда партиянын каалаган өкүлүнүн тарабынан Борбордук шайлоо комиссиядан күбөлүк алуу мүмкүнчүлүгү болгондугу жөнүндө жазылгандыктан, ал сөзсүз түрдө ыйгарым укуктуу адам статусуна ээ болбогон партиянын өкүлү деле Борбордук шайлоо комиссияга документтерди тапшыра алат деп жүйө келтирди. Натыйжада сот Кыргызстан партиясынын тарабына өтүп, Борбордук шайлоо комиссиясы партияны шайлоого катышуу үчүн каттоого аргасыз болду. Шайлоо талаштары тууралуу сериябызга көз салып туруңуз.